Ассаламу алейкум, урматтуу улуу журт. Назарыңыздарда Манас баяны көрсөтүүсү. Алгач кептин башында ушул Манас баяны көрсөтүүбүзгө жакындан жардам берип, көмөктөшүп турган инсандар бар, агаларыбыз бар, досторубуз бар. Мына ошолордун баарысына алкышымды айта кетейин. Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Зулушев Курманкул Токторалиевич мырзага терең ыраазычылык билдирмекчимин. Ошондой эле ыраазычылыкты Кыргызстандын Франциядагы элчиси Садык Шернияз мырзага айтмакчымын. Дагы бир рахматымды Москвада ишкерлик кылган Шавкат Закиров досума айтмакчымын. Дагы бир алкышты ушул Бишкекте ишкерлик кылган Кубан Тойчубаев деген досум бар. Ага айтмакчымын. Барыңыздарга жакшылык тилейм, биздерде ийгилик болсун. Эмесе урматтуу туугандар, Манасты токтогон жеринден улай берейин. Ошентип Манас баяк Кенжут менен жабаны алгандан кийин колун таркатып өзү Кашкарда калды дейт. 40 жигити менен. Кашкар ошол кезде Манастын бийлигине баш ийчекен. Анан эми Кенжутту жабаны күзүндө барып чапкан экен да. Ошондо эл мынтип сүйлөндү дейт. Ой, бул жер күзүндө ушунча ысык, жайында кандай болор экен? Тим эле күйгүзөт го бул жер деп ошол жерге кыш болсо да кышы кыштай болбостон жайдай болуп кыш болот экен деп айтты дейт. Демек биз бул сөздөн ал жакка кар түшпөйт окшойт деп боолгоп койсок болот. Ошентип Манас Кашкарда кала берди, Кашкарды бийлеп турду дейт. Ал эми Бакай атабыз болсо колдун бир тобун ээрчитип таласты көстөй кайтып кетти. Алар менен кошо баягы Жакыптын Үсөн деген бир тууганы бар эле, билесиздер. Тиги Жушанга барып Кытайдын колуна түшүп калып, мына ошол жакта 40 жыл жүрүп анан кийин 64кө чыкканда араң келип Манаска кошулду эле. Мына ошол Үсөн балдары менен келе беришти. Келип эле баягы Үсөндүн балдары Көкчөкөз. Бул Көкчөкөздүн санжырасын мен сиздерге айтып берейин. Үсөн ушул Анжиянды баягы Ала тоону Кытай чапканда, Кыргызды чилдей көрүнгөн жакка таратканда, Үсөн колго түшүп 24 жашында аялы өкөө тигил Жушаңгы деген жака башына тери кийгизилип алып барылып ташталган экен да. Ошол жакта Үсөн жүрөт. 6 жыл дегенде араң Кытайдын тилин үйрөндүм дейт. Баягы башка чапса кол тосуп дейт. Чоңдору келем десе жол тосуп, буну ушинтип лепилдеп кызмат кылдым кошомат кылып дейт. Мына ошол Үсөн анан аялы менен сүрүлүп кетти деп атпайбызбы, ошол Жушаң деген жака. Ал жак суук жер экен, эли кийикти багып мал кылган дейт да. Демек баягы бугу аккан ушул суук жакта түндүктө жашаган элди айтып жатат. Андан ары жүргөндө Тундура деген жери бар. Ал жакта түрк элинин кени бар деп айтат Манаста. Мына ошол жактан анан Үсөн уулду болот. Аялы төрөттөн каза болот. Ал уулунун атын Көкчөкөз деп коет. Андан кийин дагы үйлөнүп, 6 балалы болот. Ал балдарынын аттары мындай: Агалдай, Бегалдай, Арбалдай, Чагалдай, Дөрбөлдөй, анан Токолдой. Мына ушундай балдары чоңоюп, анан 60 жашка чыкканда араң дегенде Манасты таап келип кошулбады беле. Мына ошол Көзкамандын балдары Көкчөкөздөр Бакай менен кошо келип берип, анан өзү негизи Анжиянда турганда биз ысык жерге көмбөгөн элек, бир аз салкыныраак жер болсо жакшы болот эле деп Сумшоонун наарынды сурап алышкан. Ал жерге келгенде аябай маарыды дейт. Наарын кенен экен, малга жай укмуштай сонун жер экен дейт. Малы күтүрөп, баягы көп чыгышты өстөрү дейт да. Мына ошолор келип эле кутум уюштуруп башташты. Манас болсо Кашкарда 40 жигити менен жатат. Алмамбет бар жанында, Кыргылчал бар жанында, Бозбул бар жанында, Ажыбай бар жанында. Мына ошол 40 жигиттин баары бар. Жалгыз Бакай кол баштап таласка өтүп кеткен. Эми тетигил Сумшоодо жана Көзкамандын балдары калып калышат дагы. Анан минтип ой жоорушат да. Ал оюн эми Меңдибай келип жана Үсөн аксакалга айтып атат. Үсөн аксакал ошондо 84 жашка келип калган экен. Меңдибай келип минтип айтат: Сенин балаң Көкчөкөз Манаска атасы тең. Керек болсо Манаста эле баягы Кыргызга бийлик кылса болот деп муну ушинтип Меңдибай, баягы ушакчы Меңдибай, Алмамбет менен Манасты чатакташтырып ийе жаздаган. Алмамбет анын артынан таарынып кетип кала жаздаган. Мына ошол Меңдибай. Ошол Меңдибай келип жана Үсөнгө сүйлөп турат. Ушинтип Көкчөкөз балаң
Манаска кастарын тигип бир амалын ойлоп жатат. Манасты өлтүрүп койсом, Манастын бүткүл хандыгы мага тийип калар бекен деп, муну ушундай ой жооруп жатат, муну ушундай болгоп жатат десе, Үсөн Аксакал айтат: эми мени угуптур Меңдибай дейт. Мен 24 жашымда Кытайдын колуна түшүп тентип кеттим. Тегил жуушаңгыда эптеп септеп баягы Кытайдын жумушун кылып, кызматына чуркап, муну ушинтип араң дегенде 6 жылда Кытайдын тилин үйрөндүм дейт. 15-16 жыл дегенде араң батып эл болдум. Андан кийин бираз жерге ээ болдум дейт. Андан соң Манас деген чыгыптыр, Алтайда төрөлүп өсүп чоңоюптур. Азыр келип Анжиянды бошотуп, тетигил чүйдөгү Акунбешимди, Анжиянды болсо Алуукеден бошотуптур деп, ушул Жуушанга жана башка жактарга Манастан коркуп качып келген моңгул Кытайдын баарынан сурап олтуруп билдим. Анан качып келген элден жер тарып кетип, жеримди алдырып койдум. Ошондон кийин ептеп септеп элимди, балдарымды алып алып, Манасты көздөй жол жүрдүм. 100 күн дегенде ушул араң Алтайдан бери өттүм. Ошол жерден Айдаркандын көкчөсүнө жолугуп калдым. Андан соң силерге жолугуп калып, эми минтип Манаска кезиге эрибиз менен Манас үйүр жылкы берди. Астыбызга ат берди, үстүбүзгө том берди, минтип үйлөрүбүздү жаңыртып берди. Манастан биз ала турган кандай кегибиз бар? Балдарыма айтып кой, Манаска жаманчылык кылам десе, биринчи мени өлтүрүп койсун. Мени союп салсын дагы, мени көмүп койсун дагы, анан Манаска барып катылсын. Деп муну ушинтип баягы көз каман Үсөн чал. Ушинтип Меңдибайга айткандан кийин Меңдибай барып тетигил Көкчөкөстөргө айтты дейт. Меңдибай жана сөздү айтып келгенде Көкчөкөс кадимкидей жекирди дейт. Эми атам алжып калган немеде, ошол бир нерсе билеби деп, анан баягы бир туугандарын уюштуруп алышып, кыйгак деген уусун даярдап, күйдүрмө деген уусун даярдап, чачама деген уусу бар экен, мына ушунун баарын даярдашып, Манастын иче турган кымызына, суусундугуна, бозосуна, бүт барына кошуп бермек болду да. Өстөрүнчө олтуруп алып, алдыда боло турган иштерди кыялданып калышты дейт. Эми Көкчөкөс айтып атат: мына уунун баарын даярдадык. 40 жигитинин баарысы сулайып ушул жерде өлөт. Биз болсо кандай кылабыз? Манастын тетиги аягы ысар көлөп, капталы жазык жөлөк, уйгур шаарлары бар кол алдына кирген. Андан нары наркы четинде Маймуно Саңыроо деген жерлери бар. Андан нары Гималайдын кырына чейин Манастын бийлигине баш ийет. Мына ошол жердин баарысы биздин колубузга өтүп кетет. Ошол жердин баарына улуу хан мен боломун деп, Көкчөкөс муну ушинтип кыялданып калды дейт. Ал эми Манастын аялы кара бөрктү кимиңерге алып берейин деп муну ушинтип калды дейт. Анда Агалдай деген бир тууганы туруп алып, Манастын ошол кара бөрк деген аялы мага жагат, мага алып бер деп айтты дейт. Бегалдай деген бир тууганы Акылай деген аялын мен алайын, ошонусу мага жагат деп калды. Арбалдай деген бир тууганы мен аялын албай эле коеюн дагы, Ак кулан алайын деп муну ушинтип баягы кыялданып калды дейт. Анда Чакалдай деген бир тууганы Саралатты мен арайын деп калды дейт. Дөрбөлдөй деген бир тууганы жанагы Алмамбетке тийген Диларамды мен алайын деп калды дейт. Анан эми Каныкейди ким алат дегенде Көкчөкөс тура калып, бирөөсүн кагып жиберди дейт. Көрбөй турасыңбы Каныкейди ала турган кишини деп муну ушинтип калды дейт. Антип болуп турганда бир убакта Чакалдай турду дейт. Мен жанагы Алтынай деген тетиги Жабадан алган катынын сурайт элем Манастын. Ошону мен албайымбы деп. Анда бир убакта эмне үчүн Манастын карындашы Кардыгашты мен албайм деп Бегалдай туруп калды дейт. Муну ушинтип чатакташа кетишти. Бирин камчы менен сабап, муну ушинтип чатакташа кеткенде Көкчөкөс араң ажыратты дейт. Анан эми Чакалдай деген бир тууганын акырын сүйлөшүп барып түнү менен минтип айтты. Сен ушундан атыңа минип жол жүрөсүң, Кашкарга барасың. Кашкардын нары жагында Артуш деген жер бар. Мына ошол Артушта коносуң. Конуп анан Кашкардын борборуна кийинки күнү жетесиң дагы Манаска кабар бересиң. Ушул Көкчөкөс агаң сени көптөн бери көрбөй сагынды. Биздин элибизге бир келип кетсеңчи.
аталаш бир тууганым Манас деп мактанабыз. Сизди жолдо келе жатканда бизге тие өтсүн деп атат. Конок болуп кетсин деп атат. Сизди зарга күтүп атат деп муну ушинтип Манаска айтасың дейт. Ошентип Чагалдай деген бир тууганы аттанып, Кашкарга жетип, Артуш деген жерге түнөп, андан кийин Кашкардын борборуна келип, Манаска кабарын берет да. Манас дагы мына ошол учурда бери таласты көздөй кайтайын деп калган экен. Кыр жигитти эшитип алып, анан Чагалдай болуп жолго чыгып кетишти дейт. Кашкардын башы Карашак деген жер бар экен дейт. Чакмак деген жерди өрдөп, Тоюн деген белди ашып, Чатыркөлдү сыдырып, Саяң жайлоосун кыдырып, муну ушинтип Манас Сумшоого Наарынга жете келди дейт. Келгенде эле алдынан баягы Үсөн агасы чыгат. Эми балдарынын жанагын тип кутум уюштуруп койгонун билет, бирок айта албайт. Анын үстүнө Үсөн келгенде Көкчөкөс айтты дейт. Ата, бул деген жанагы ушакчы Меңдибайдын эле кылыгы. Кантип мен ушул аталаш бир тууганым Манасты өлтүрүп коеюн? Кантип мен ага уу берейин? Манас минтип астыма ат мингизип, үстүмө үй тиктирип, минтип бизди жыргатып турса, кантип мен ушул Манаска кастык кылайын деп атасын ишендирип койду дейт. Бирок ага дагы атасы ишенбей, биринчи Манасты мен коноктойн деп үйүнө Манасты алып кетип калды дейт, кыр жигити менен. Анан баягы Манасты конок кылып, эртең менен болгондо нан үстө маалында дейт, Суубай деген байбичесин чакырды дейт. Ай, бери чык. Тетигил куржундун ичинде кумуя деген дары бар. Ал кумуя деген дары киемин деген чөптөн жасалчу экен. Кандай уу болсо дагы баягы денеге өткөрбөй чыгарып таштачу экен да. Мына ошол кумуя деген дарыны алып чык бери деп, анан Манастын иче турган ашына, иче турган суу сундугунун баарысына кумуя деген дарыны кошуп салды дейт, ууга каршы. Ошентип олтурган кезде Көкчөкөс кирип келди дейт. Анан Манаска минтип айтып турат. Биздин айылга да келе кетпесеңиз болбойт. Биз дагы Манастын аталаш бир тууганыбыз деп элге мактанып жүрөбүз. Эгер биздин айылга тийип өтпөсөңүз, анда элге шерменде болобуз. Ушундай бир тууганым деген, аталашым деген Манасы келип, ушул жерден Көкчөкөстүн үйүнө кирбей кетти деп буят болобуз. Ошондуктан биздин үйгө да барып конок болуп кетиңиз. Конок болуп кетсеңиз, эртеси күнү дардактап элге мактанып калалы деп Манастын болбосо оюна койбой, бая Көкчөкөс жыла сүйлөп, ушинтип Манасты үйүнө алып кетти дейт. Бул сөзүнөн Алмамбет Көкчөкөстүн ичиндеги арамын байкап турат дейт. Бирок уу берет деп ойлоп да, үйүнө барганда кылыч көтөрүп, бизди бир нерсе кылганга аракет кылабы деп, бирок Манаска айтканга даабады дейт. Менин бир туугандарымды мага эмне жамандап жатасың деп, мага катуу сөз тийгизип койбосун деп ошентип Алмамбет кыраакын эме баягы Көкчөкөстүн арамдыгын байкаганы менен Манаска айта албай, анан 40 жигит менен кошулуп баратканда баягы Меңдибай деген неме келип Тазбаймат менен Бозуулга минтип айтып кетип жатат. Ой, айнанайындар дейт. Ажалың жакын деп айтат, аш тамагын татпаңар, татамын деп тамагын арам өлүп жатпаңар, азат боюң чактаңар, ал сөздү айтып кеткени күйбөгөндөн эткени дейт. Меңдибай ошентип тетигил Бозуул менен Тазбайматка акырын шыбырап өтүп кетти. Бирок эми Манастын баягы тууганы булар уу берет экен деп кантип айтмак эле. Меңдибай болсо тетигил ушакчы, Алмамбет болсо айтайын десе мага бир туугандарымды жамандайсың деп жаман көрөт деп турат. Ушинтип баарысы ээрчишип алып, анан кийин Көкчөкөстүн айылына барышты. Көкчөкөс 300дөй үйдү тиктирип, баягы кысыремди тайлардан сойдуруп, боз үйлөрдүн жанына кызматчы жигит кыздарынан койдуруп, муну ушинтип баягы баатырларды киргизип, кыдыракей олтургузуп, анан кийин айтып турат. Кана кимиңерге кымыз куялы, кимиңерге бозо куялы, кимиңерге кымыздын тундурмасынан тартылган арактан куялы деп муну ушинтип турду дейт. Баягы боз үйгө эми конокко келгенде булар уу кошот деп эч ким ойлогон эмес. Булар мүмкүн кылыч менен чапсалат, мүмкүн баягы уруш менен чапсалат деп ойлошкон, бирок тамагына уу кошот деп ойлошкон эмес экен да. Анан баарысы кымызынан ичип, бозосунан ичип, муну ушинтип ууланышып,
Анан баарысы шалдырап жыгылып мунушинтип турат. Манас өзү шалдырап атат дейт. Ушундай алдан күчтөн тайып көзү ала чакмак болуп мунушинтип баягы Манастан күч кетип калды дейт. Баягы көк чөкөс болсо инилерине айтып атат. Эй, тетигилер ичти, ууланды, ичкери киргиле дагы эми Манастан ал кеткен болсо, Манастан дарман кеткен болсо, биринчи Манасты соялы деп анан Манасты ороп алышты дейт да. Мына ошондо жанагы Тазбаймат менен Бозуул ичпей койгон. Ал эми Сыргак менен Серек экөө ба боз үйдөн чыкканда эле тетиги көк чөкөстүн кебетесин байкашып, акырын нары дүрбү салса, тетигил тоонун башында бир бугу бир эчки жүргөн экен. Мына ошолорго уулайбыз деп кетип калышкан. Калган 40 жигиттин баарысы Алмамбет баш болуп Манастын жанында жүрүп, анан көк чөкөстүн берген кымызы менен бозосуна ууланышып, жыгылышып, мына ушул жерде турушат. Ал эми Бозуул болсо Ак куланын жанына баягы кымыз ичип ууланган киши болуп калып жатып калды дейт. Ошондо туруп Бозуул караса, эми боз үйдүн ичинде эмне болуп жатат? Көк жалманас кеңгиреп, оң жагына ыргалып, ооп барып кырданып, сол жагына ыргалып, токтолгондо кырданып, кырдана түшүп токтолуп, кылыгы башта жок болуп, оолугуп барып токтолуп, оболкуп пейили жок болуп дейт да. Мунушинтип турганда Манас кейип калды дейт. Анын баарын Бозуул сырттан капшытты ачып алып карап турат аңдып. Эми кирейин десе, тетигил көк чөкөстүн баягы бир туугандары, алардын да жигиттери бар, 60 жигити бар дейт. Алар өлтүрүп коет. Анан Манасты эми өлүп калдыбы, же болбосо баягы тирүү чыгар бекен, не болор экен деп Бозуул карап турса, Манас ошол жерде сыздап арманын минтип айтып атат дейт. Атка минсе ак жолтой, атышкан жоодо саңголдой, жортуп чыкса ак жолтой, жого тийсе саңголдой, айтышканда сырдашым, налышканда муңдашым, коштогону коем бос, төшөнгөнү баян дос, качырган жого камдуудан, кармашкан жого шаңдуудан, күйгөнү артык жандуудан, абакен бакай болсочу, акылым тапкан ар жерде, ажал кыскан тар жерде, абакен бакай деги жок, армандуу өлдүм эби жок. Аттигине дүнең ай, армандуу өлдүм өзүм жай, кара кызыл аты бар, каңгылайык заты бар, карк алтындан жасы бар, чылбырдай кара чачы бар, аткан огу таш көткөн, албаш чапса баш көткөн, ургачынын батыры, кадырман жаным кара бөрк, карап турса кашында, кан терелим капырга, көз байланып чүмкөлүп, олууга түшүү оңолуп, обдулуп келген агалдай, олак качып жоголуп дейт. Баягы агалдай чагалдайлардын баарысы ороп алып жакын келет дейт. Манас бир карап койсо кайра чоочу артка качып кетет дейт. Мунушинтип турушат да. Анан Манас сөзүн кайра минтип дагы улап атат. Нөкөр алып баш көскөн, өз эркинче каш көскөн, таш котондун калаадан, каалап алган камоодон, акыл-ай жарым болсочу, алымды билип минтпе деп айрып алып койсочу, эркек болбой кыз болгон, элден ашык ус болгон, эмгектүү мага туш болгон, катындан ашык кайраттуу, акылы толук айбаттуу, кыйбадан ашык билимдүү, кылымдан алган илимдүү, 10 жылдык келер кайыбыш, оронгону кара киш, озунуп билим сактаган, самаганы сарамжал, иштегени барамал, каникейим болсочу, кантесиңер канды деп, камабас жалгыз жанды деп, кайтарып алып койсочу, талдай бойлуу тасма бел, кызматына кылым эл, акылга толук нур жүздүү, айбаты бар эр жүздүү, жаңалган жарым алтын ай, жаныма жайнап турсачы, жамандык иштен суусачы деп мунушинтип баягы бакайды эскерип, канкейди эскерип, кара бөрктү эскерип, акыл-айды эскерип, алтын ай кече жабадан алган аялын эскерип мунушинтип турганда, Бозуул кадимкидей чыртыя түштү дейт. Каякта катындарын эскерет, бизди айтып койбойбу деп. Ал эми Манас кыйналып жатат, жанагылар дагы деле каптап атат. Бозуул болсо Манаска келип жардам бере албай жатат. Ошондо дагы баягы
қатындарын айтат, бізді айтып қойсам не болмақ эле деп, баягы боз уул Манаска ичине кыйтыйып калды дейт. Ошого болбой Манас дагы деле өзүнүн аскерлерин чакырып, өзүнүн баягы колдоочу 40 жигитинин баарын атын атап чакырып дагы минтип турат да. 40'тын башы кыргылым, кылымды жеңген дыңгылым, акылы менен болсочу, арамдардын колунан айрып алып койсочу, кардан туулуп ак болгон, арамдан туулуп бак болгон, алтындан чыгып зар болгон, алып келип жар болгон, Алмамбет султан болсочу, акылlı кайрат толсочу, арамдардын колунан айрып алып койсочу. Миңди көрсө шашпаган, миң душмандан бир өзү көп экен деп качпаган, билген ишин баштаган, санды көрсө шашпаган, сан душмандан бир өзү жалгызмын деп качпаган, султан сыргак болсочу, сурданган калмак колунан сууруп алып койсочу. Душманын көрсө бүлдүргөн, тууганын көрсө күлдүргөн, туйгунум ажым болсочу, ажыбайды айтып атат. Душман калмак колунан сууруп алып койсочу, чыган күнү туулган, салышканда душманга чалбайым болсочу. Чакырайган калмактан чаап көрчү гана деп тартып алып койсочу. Манжурия элинен Басалектин белинен балакенде байлашкан, карындайдан кармашкан Мажикбегим болсочу. Байлап турган калмактан башымды алып койсочу. Желең сууну бойлошкон, 7 жаштан ойношкон, кутман болгон, өзүмө кубат болгон сөзүмө. Курчап душман турганда бир көрүнүп көзүмө, камап турган калмактан кабыргамды сөктүрбөй, караганым төктүрбөй, калас кылып койсочу. Карабашыл туалган, калмак эмес каты күн, касташкан душман сойсочу. Камбардын уулу Чалигим кагушундай бир жайда каралды болуп койсочу. Саабай уулу Сатайым, алчындан чыккан атайым, акылдары толсочу, арба курган калмактан айрып алып койсочу. Үйшүндөрдүн үмөтү уулу Жайсаңы, бир көрсөмчү пайдаңы, калмак камап турганда бир тапсаңчы айламы. Жакыпты таап жалдашкан, жамандык күндө карашкан, жер калдуу күндө сыйлашкан, өлүмдүү күндө ыйлашкан, өч төшкөнгө душманга өлүмдөн качпай кыйрашкан, өткүрүн боз уул болсочу, өрттөнүп кеткен туугандан, өткүр канжар суугандан, өлүмдөн айырып койсочу. Деп мынушинтип боз уулдун аты аталып кеткенде боз уулга кадимкидей дем кирип дейт. Анан эптеп тетигил боз үйдүн ичине кире калып, тетигил Манасты эптеп септеп алып чыгып баратат дейт. Мына ошондо Манас ойлонду дейт. Тетигил менин 8 жашымда, мен 40 жылтенге жолукканда, 40 жылтен мага айтты эле, кандай башыңа азап түшсө, эстеген күнү сенин жаныңда болобуз деди эле. Ошол 40 жылтен кайда болду экен деп, ушунчалык Манастын көкүрөгүнө бугу толуп, муңу толуп кетти дейт. Мына ошондо 40 жылтен пайда болуп, бир заматта баягы тетиги көк чөкөстүн курчап турган балбандарынан, жигиттеринен баягы 40 жигиттин баарысын дуалап, эптеп аттарына мингизип аткарды дейт. Мына ошондо өмүрүндө душмандан качпаган, каңгайдан качпаган, Кытайдын керек болсо эсен каны Коңурбайынан качпаган Манас өзүнүн туугандарынан ак куласын минип алып качып жөнөдү дейт. Артынан көк чөкөс кууп, жетип Манасты өлтүрүп тындым кылбасам, бул кутулуп кете турган болсо мага жашоо жок деп түтөп кубалап баратат. Эми калганын кийинки көрсөтүүдө улап айтып берем туугандар. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.